Баштай беребиз. Бул эми биздин сүмөлөк тамагыбыз бул жылда болуучу март айы кыш бүтүп, жаздын башталган март айынан баштала турган тамак да. Себеби кыш болсо дагы баягы өңгөн будайыбыз өзүнүн сезонунда өнөт. Ар бир нерсенин өзүнүн өнө турган убагы бар да. Эгер кышта февраль айында өндүрсөк, анда бир мындай убакыт чозулуп кетет. А жазда болсо баягы жер өзү накта Алланын жаратылышы менен ошол март мезгилге бүт чөптөр өсөт, бардык нерселердин тамырлары козголот, уктап аткан тамырлар козголот деген сыяктуу эле бул будайдын өнүшү дагы ошо март мезгилине өтө жакшы неме убакытка белгиленген да. Эгер сууга салып туруп өндүрсөң ушундай жакшынакай болуп өнөт да. А кышта өндүрсөң бир тура берет. Ошондо мен муну өзүм немемде өткөрүп көрдүм да, өзүм кышта өндүрүп, жазда өндүрүп, ошондуктан ар бир өзүнүн убагы бар. Анан бул эми сүмөлөккө өндүргөнүбүз муну дагы жакшынакай кылып өндүрүш керек. Буну баягы биздин илгери энелерибиз айткан. Адеп эле өндүргөн будайдын бетин карай бербегилегин, адеп эле мындай кыла бербегин деп ошентсе биз болсо эми жаш экенбиз, кызыгып карагыбыз келет эле. Кырсыгып калат десе, эмнеге кырсыгып калат деп ошентсе, кырсыгып калат деп койчу эле. А эми азыр биз өзүбүз азыр чоң жашка чыгып ошо байбичелердин курагына барып калдык. Чындыгында ошондой болот экен. Муну баягы ыкылас кылып, таза кармап, таза жууп, өзүнүн окуган курандары бар, окуу убагында ким кайсы үйдө кылып атса, анын өзүнүн ниет тилектерин кабыл болсун деп, ошондой бир ыкыластык менен, өтө кылдаттык менен кылына турган тамак. Ошондуктан бул менде бир ушундай ой пайда болду. Мына эми шаарыбызда көп ишкер айымдар бар, көп иштеп аткан аялдар. Эртең менен саат 8-де ишине келсе кечкурун келет, келип бала чакасына тамак кылам, ал кылам, бу кылам деп ушул тамакты кылгысы келет, жегиси келет. Ошого эч кандай убакыт таппайт. Ошентип бир ай убакыт өтүп кетет. Себеби бул бир эле ай убакыт чымын чыккандан кийин уже токтолот. Себеби чымын чычып койгондон кийин муну арам делет. Анан кийин баягы уже чымын чыккандан кийин сразу курттап кетет. А куртту эч качан салганга болбойт. Анан ошондуктан мага мен өзүм жалгыз оюм, ошондой айымдарга эгер мүмкүнчүлүгү болсо, жегибиз келип атат, же бизге или өндүрүп берсеңиз, или үйгө келип жасап берсеңиз, же үйүңүздөн жасасаңыз, биз алып келсек, идишибизге коюп деген айымдар болсо, кайрылса, мен жакшынакай кылып ошо өзүмдүн ыкыласым менен, өзүмдүн ниет тилектерим менен ошо силердин атыңардан кылып берем. Жакшынакай болот деп ойлойм. Бирок ар кимдин дагы ар кандай болуп калышы дагы мүмкүн. Себеби ошол заказ кылган адамдын эми ушундай деп айтылат, анан эми канчалыгы чын, канчалыгын деле билбейм. Заказ кылган адамга дагы кайрыт жанагы чеберлер деле көйнөгүн тиккенде анализ беришет го. Өтө характердик мындай неме тяжелый адам экен, көйнөгү өтө үзүлүп атып зорго неметилди, тигилди деген ошол сыяктуу эле бул сүмөлөк деле ошондой бир кыл болот деп мен айта албайм. Номериңизди айтып коңузчу. Номерум 772 84 38 64. Ушул номер менен кайрыла берсеңиздер, мен ушу сүмөлөк жасоо боюнча сиздердин кызматыңыздардамын. Жалал Абад шаарында жашайсыз. Жалал Абад шаары, Могол көчөсү 26.